радионун жалпы эле көрөрмандары, менин аты жөнүм Кадыр Абдулдаев. Мына биз азыр Чүй областына караштуу Токмок шаарында отурабыз. Ал эми биз Токмок шаарына эмне үчүн келдик, кимге келдик, аны азыр алдыда бардыгыбыз биргеликте көрөбүз. Мынакей жанындагы инсан ким деп атсаңыздар, мынакей азыр байкебиздин өзү менен жакшылап таанышабыз. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Автандил Абитаев Койчуевич. Чүй областынын Чүй районунун Чүй айылынын тургуну болом. Ошо кичинекей мен инвалид, экинчи группа инвалид, ДЦП болуп чогойгом. Өзүм ошо Ташкүмүрдө туулгам. Ташкүмүрдө туулуп, ошакта окуп, Ташкүмүрдө чоңойгом. Бул жака Токмок жака ошо 10 жыл тегерегинде келип отурукташып калдык. Азыр ошо биякта цех ачып, ошо цех менен иштеп атабыз. Ошондой эми ортопедический. Эми ошо цех жөнүндө баягы толук маалыматыңызды мына ушу биздин көрөрмандарга айтып кетиңиз. Мына бул байкебиз өзү баягы ушундай оору менен, ДЦП менен мынакей бул Туасада турабы? Туаса ушундай оору менен баягы жабыркап келет. Бирок ошентсе дагы азыркы учурда көптөгөн баягы нерселерди жазат, Ошо эмнелерди жазап атасыз? Кандай болуп атат ошо иш процесстериңизди? Өзү мен биринчи ошо цехти ачканда биринчи чыгачтан жазып баштагам, баардык нерсеничи. Чыгачтан жазам. Жанагындай трансформер стулдар жазып эмеге Бишкектин базарларына алып чыгып сатчумун. Ошентип сатсам, бир Оксана деген бир орус эжеке бар. Ошо келип анан менин балам да ушундай ооруйт. Сен көрүп турам кандай. Башканын көрдүм мен ДЦП экенин. Менин балам да ДЦП. Ошо кресло жасап бербейсиңби деп калды. Ошо жасаган ошо креслоларыңыз ошо балдарга баягы жардам берип. Өзү ошо креслодан баштаганбыз өзүчү. Азыр ортопедический изделиялар менде түрлөрү аябай көп. Бир эле вертикализатордун 7 түрү бар. 7 түрүнүн эң жакшы түрүн ошо кыргыз патенттеп документ алгам. Вертикализатор бул ошо баспаган балдарды ордуна тургузуп, эмесин сөөгүн көндүрөт да, өзүнүн весин көтөргөнгөчү. Анан кийин жанагы баспай жатып калган бала аябай көп ооруларга чалдыгат экен да. Эме кан айлануу начарлайт экен, басып жата берген балдарчы. Кан айлануусу башы ооруп калат экен, эмелерге почечная недостаточность болот экен, сердечная недостаточность деген оорулар болот экен да. Ошон үчүн жанагы инвалид балдар баспай жата берген үчүн көп жашабайт экен да. Ошон үчүн ошону ден соолугун оңдош үчүн ошо вертикализатор деген аппараттар, изделие эме ортопедический. Ошол ден соолугун оңдойт да. Ошо кан айлануу жакшы болот. Түш турганда тамакты жакшы жейт. Жаткан бала тамак жесе немесине өтүп калат да. Анан жакшы жебейт да, витамин жакшы болбой калат да. Ошон үчүн ден соолугу жакшы болуш үчүн ошо тик туруш керек да, балачы. Тик турса, анан кан айлануу жакшы болот, тамакты жакшы жейт, бүт органдарына да неме болот да, жакшы болот да. Анан креслолор бар. Креслолордун эле 3 түрү бар. Ошо жанагындай керки инвалид балдар бар, ордунан отуруп эле жанагы коюп койгончу. Ошондой ошондой болбош үчүн кресло атай ошондой жасалган, ошо отуруп эмете берет да, кабан уктачы. Түйүнөн алып туруп алмаштырып койсо болот да, жанагы немесинчи. Ошо
азыр цехти ИП кылып ачканбыз. Индивидуальный предприниматель деп. Өзүбүз дагы ошо жакында эле ушул жылдын башында предпринимательство боюнча окууну окуп бүттүк. Ошо менен азыр документ жакында колго тиет. Патент жанагы аппаратты эметкенчи. Ал патент алсак уже полный документированный неме болуп калат да. Ошондо жумушта шеф сиз экенсиз да? Шеф мен. Канча ал жакта канча адам иштейт? Ал жакта мен мындай конкретный алып иштеткен киши жок. Өзүңүз эле? Өзүм эле иштейм. Кээде заказ көп болуп кеткенде эме кылабыз. Биякта биржа бар да. Ошо биржадан эле барып балдарды алып келип, 1-2 күн иштетип кое берем да. Азыр заказдар өтө көп эмес үчүн мен аларга эме постоянный жанагы айлык төлөп албайм да. Азыр Мына көрөрмандарга бир нерсени айта кетейин. Азыр Кыргызстанда жумуш жок деп баягы арыздангандар аябай көп. Мынакей байкебиз өзүнүн баягы ден соолугу жакшы эмес болсо дагы бир жумуш ачып алып, ушул кичинекей балдарга, эми кичинекей эле балдар эмес болсун, баягы чоң ушундай оору менен чалдыккан адамдарга өзүнүн жардамын берип келет. Аны айтсаңыз, сен ошо бир креслону жасаганга сизден канча чыгым кетет? Бирөөнө канча кетет? Аны кайра канчага сатасыз? Ошо креслону эле алсак, бир креслого 4000 эме кетет, чыгым кетет. 4000 чыгым кетет, 8000ден сатабыз. 8000ден сатасыз. Вертикализатор деген жанагы чоң аппарат. Ал аппаратты биз 15000 эмеси кетет. Чыгымы. Жанагы эмелерин, запчастьтарын бир эле жерден албайсыз да. Бишкектин 4 жеринен алабыз, 4 базарга барам, Токмоктун базарына барам, ошо 5-6 жерден чогултуп алам да, эменичи, материалдычы. Анан чогултуп алып келип, анан чогултуп, анан сатам да. Биз мындай готовый сатпайбыз, анычы готовый кылып алыпчы. Мен биринчи клиент, например, ала турган болсо, мен барып, анын үйүнө барып, баласын көрүп, состояниясын карап, кай жагы, например, кай жагына эметет, кай жагы слабый, ошогун карайбыз. И полный размерлерин алып, ошо размер менен жасайбыз да. Эми азыр заказ кандай болуп атат сизде? Азыр заказ бизде эме, реклама жагы бизде эметет да, жакшы эмес. Реклама жагы элдин көбү биле элек. Bunday аппаратты өзү Средняя Азия боюнча эч ким жасабайт да. Казакстанда. Урматтуу көрөрман, ушул видеону бөлүшүп кетиңиздерди суранабыз. Азыр бул байкебиздин телефон номерин, Instagram аккаунтуңуз бар, Instagram аккаунтун баягы байкебиздин да иши жакшылап жүрүшсүн, жана ошондой эле баягы ошол балдар дагы ошону сатып аткан балдар дагы бутунан туруп кетишине биз мына сөзсүз түрдө тилектешпиз. Ошон үчүн сиздер дагы ушул видеону сөзсүз түрдө бөлүшө кетиңиздер. Азыр тилекке каршы рабочий процессти тарта албай калдык, анткени бүгүн байкебиз эс алып атыптыр. Бүгүн выходной экен. Кече бардыгын ошо акыркыларын жасагам дейт, эми товарга барат экенсе. Анан биз ошол креслолордун жана айтып аткан башка нерселердин бардыгын азыркы алдыда мына сүрөттөрүн, видеолорун да чыгарып көрсөтүп беребиз. Еще бул аппаратты өзү Россиядан алышат да, көбүчө. Россиядан и Турциядан алып келишет. И российский аналогтар ушундай эле 210 миң сомго айландырганда 210 миң сомго айланат. Еще алып келишиң менен 230га барып калат да. Жанагы бир эле аппаратты. Ошондо сиздики канча сом болуп? Меники 30 миң. 30 миң сом.
Ошондо 8.000 сомдон башталат экен, анын баягы О 8.000 баштап түрлөрү аябай көп. Кресло деген ал мындай простой эле да. Берки вертикализатор бул профессиональный да, жакшы, аябай. Колдонгонго да удобный, ошо балдарга дагы удобный. Алдында эмелер менен, полный столиктер менен туруп алып, да, оюнчуктардын ойносо болот. Тамак жесе болот. Байке экөөбүз мына Токмоктон Бишкекке кетип барат, таанышып калганбыз. Анан ошондо баягы айтып аттыңыз эле, эсимен чыгып кетиптир, баягы фестиваль, чемпионат. Ошол жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Мен өзүм 10 канча жылдан бери уже профессиональный кол күрөштө выступать этип келем. 7 жолку чемпионмун республикада. И Азияда бронзовый призермун, и серебряный призермун Азияда. И дүйнөлүк чемпионатка барып катышып келгем. Дүйнөлүк чемпионатка барып катышып. Кайсы өлкөгө бардыңыз? Венгрияга бардым. Ал жактан Будапештке. Ал жактан жок, ал жактан мен билбей калдым. Зато барып келдиңиз. Жанагы биринчи жолу барганда эмесин көп эмелерин билбей калдым да, жанагы эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Кудай кааласа дагы дүйнөлүктөргө дагы катышабыз деп атабыз. Кудай кааласа биринчи баргандан уже биз эме алдык да, билебиз. Эмне ал жакка барып атканда эмне алып барыш керек, эмне кылыш керек, кандай эмелерди, витаминдерди жеш керек, ушундайларчы. Ал жакка баргандан кийин жанагы вес куйдум да. Вес кылгандан кийин эмени алын жоготуп алып, ошон үчүн мирде эме болуп калдым да. Места элеспей калдым да. Бирок башка жактардан бүттү унутуп жүргөнсүз. Башка жактардан бүттү. Алдыда болобу ушундай? Кудай кааласа болот дагы жакында. Жакында өзү ушул жылы октябрда Турцияда болот. Барасыз. Чемпионат мира. Ал жака билбейм, точно айта албайм азыр. Ал жака барганда, например, барып калыш мүмкүн. Акчага келип такалат да, ал жакта просто көп немени өзүң жаныңан төлөшүң керек болот да. Мирге баргандан баягы колдоо көрсөтөлү. Инстаграмына подписка болуп, байкебиздин подписчигин да көбөйтөлү. Инстаграмда кандай активный элесизби? Инстаграмга азыр товарды сатыш үчүн ушундай тармактарда мен өзү азыр ошо Инстаграм менен эле Лалафо деген бар го. Ошо эки менен эле иштейм да. Бирок көп деле иштегенге убактым деле жетпей калат экен, чынын дегенде. Мен кечке цехте иштеп, кечинде чукулайын дейсиң. Инстаграмды продвигать этейин деп эметесиң, бирок уже чарчап калган. Семья барбы? Үй бүлө барбы? Семья биринчи аял менен ажырашып кеткем. Эки балам бар. Эки тең уул. Бирөө менин колумда, бирөө ошо апасынын колунда. Ден соолугу кандай? Ден соолугу жакшы. Мен өзүм ДЦП деген бул ген эмес. Бул ген передавать этпейт да. Бул деген жанагы апасы, например, боюнда барында или бир нерсе не то болуп калган, или төрөлүп атканда врачебная ошибка деп коет. Ошо ошибкадан бир нерв эме болуп калат экен да. Ошондон ДЦП деген оору ошодон болуп калат экен да. Нервденчи. Азыр эми бойдок экенсиз да. Азыр бойдокмун. Айкебиз бойдокто экен. Не дейсиз, урматтуу көрөрман? Биз сиздер менен коштошобуз. Байкебиздин номерлерин, Инстаграмын бардык жогун калтырабыз. Катталыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кыргыз элиме салам айтып коюңузбу? Биздин көрөрмандар ушу бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, ушул чет жакта да жүрүшөт. Биздин мекендештер ошолорго баарына салам.
туугандарга, үйдөгүлөргө, досторго салам баарына. ден соолук бар. Ден соолук баарына. Ошо. Теги ДЦП менен ооруган жаш балдар ошолорго ден соолук каалайм. Ошолор басып кетсе, ошолор үстүн чуркап кетсе, бизге сүйүнүч. Не дегенде өзүм дагы ошо кичинекейимде аябай кыйналып чоңойгом. Ошо басып кетиш үчүн мен көп эмени өткөзгөм да, башыманчы, кыйынчылыктычы. Ошол кыйынчылыкты башынан өткөзбөй, ушундай аппараттар менен техногай болуп басып кетишин каалайм да. Сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жалпы биздин катталуучулар, каттала электер. Подписацияны басыңыздар, комментарий сөз түрдө жазыңыздар. Сиздер менен мен Кадыр Абдылдаев болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.